силер эмне жүрөсүңөр анда? Анда бүт проекттик чектерге кирип койгон. Эмне жүрөсүңөр анда? Эмне мамлекеттен зарплата алып жүрөсүңөр анда? Бүт ошолорго өткөрүп берип койгон анда. Ошолор жооп берсин аягына чейин. Ошол жерди таап алабызбы? Ошол жана видеодо жүргөн жерди. Onu açtırış gerek de özür. Жо ачтырабыз азыр, тазабыз азыр, как положено. 30 ta жерден барды отат. Только 2 жерден, 30 ta жерден. Бая түйүнө чейин түшүп кеткен. Видеону көрдүңүз да. Майларды биз чыгарып, полный видеосу деле бар бу. Менде бар видеосу. Видеолору бар, ака, эч переживать этпең. Кең алып келген көрсөтүп, далил кылып койгон. Жараканы далил кылып кой, болду. Биз ага чейин тартып алганбыз да. Засыпкага чейин. Ал мындай жер көп экен да. Алып кет. Бетон кесекке окшоп укаланып кетип атат, кесекке окшоп. Эмнеге бетон укаланып ичинде эле? Мояктан бери келаткандан бери тетяктарлардан да мен байкадым да. Полностью. Я. Засыпка болгон. Ака полный ошондой экен. Астына чейин ушундай, ака. Мана Г образка полный ошондой экен. Эмнетип чыгып атасыңар? Эмне бул эмне бирөөнө скрывать этип аткандарыңарбы? Скрывать эткен. Бул жерде глубинасы, bunun высотасы 2 метр турат. Пожалуйста, чукуп. Жо, эмне мон эмне чыгып атасыңар? Мон эмне кылып атасыңар? Эмнеге бул кафельный клейди эмнеге чыгып атасыңар? Кафельный клей эмес, бетонный смазка болуп турат ал. Какая разница мага эмне экенин? Эмнеге чыгып атасыңар? Мен бул жерде мен мындай бир идеальный кылабыз деп, мындай неме жок бул жерде кылганбыз деп. Пожалуйста, неме. Жо, эмнеге чыгардыңар деп сурап атам мен. Буну жумушчулар өздөрү неме кылган. Эмне кылган? Эмнеге? Эмнеге чыгарган? Сиз подрядчиксиз да, сиз жооп бересиз ушул беке, эмнеге чыгарган муну? Элде биздин кыздар окуйт, балдар окуйт берди, ака. Турист чыгым. Кээ бир күндө жарылып кеткен жерлерин көрүп, ошол күнү токтотконбуз. Комиссия ошол уткан компаниянын УКСтин өкүлдөрү келсин дагы, бизге мына ушул куюлган боюнча маалымат берсин депчи. Жарылганда буга кандай баа бересиздер? Кандай баа бересиңер ушуга? Ушуга баа берип 30 жерде бар дейт, ушундай дейт да. 30 жерде бар. Биз Так, автор өзү менен сейсмология менен келаткан экинчи күнү ушул жерде чогуу өткөрөбүз. жарылган болсо анан ким жоопту болот? Ошону Сиз жооп кабыл бересиз. алганда мен жооп берем. Шаардын мэри каяка карагансың дейт да. Туура. Силер жооп бересиңер. Биз жооп беребиз. Сиздер жооп бересиздер, бирок элдин баланын коопсуздугуна ким жооп берет? Биз жооп беребиз да, туура. Ушул жерде мисалы үчүн мен өзүмдүн неберелерим ушул жерде окуйт. Эртең келечек окуйт да бул жердечи. Мен чалып январда биз токтотконбуз муну. Мен билем бунун немесин, историясын бул мектептин. Ачылган жерлери дагы бар. Жок, буну полный ачыш керек. 30 жеринен бар, 30 жеринен. Полный ачыш керек. Бүтүн жакшы жерлерди ачып коюп атасыздар да. Мына Азыр трешиналарды. мага окшогон жерлерге бир сейсмология тыянак чыгарып берсин. Ошого карап, анан автор проект Засыпка кылбашыңар керек болчу, тигилер келгичекти. Эмнеге алар келгичекти? засыпканы проекттин автору келип текшергенде бир катар засыпка Мунун бияк жагынан да көрүнөбү жарылганы? Эки жагынан тең көрүнөт. Же биягынан казыш керекпи? Казыш керек да, ушу полный эле казып чыгарып. Канча метр бул жер примерно? Засыпканычы? Я, байке. Канча метр могу? Трешиналарды үстүнөн эле шоуп коюп. Тет жерде да трешиналар бар окшойт, кум төгүп коюп турсуңар үстүнө. Мындай эле караң, бир урганда түшүп калып атат да, бетон түшпөш керек да, бир ургандачы. До конца класс. Мен силерге конкретный суроо берип атам. Конкретно айтып атам. Стоп. Силерге сиз айтып атасыз бияка подрядчикке. Болду, жумуш кылбагыла биякты. Биз келип көрөбүз биякты деп атасыңар. Туурабы? Подрядчик болсо жумушту продолжать этип атат. Засыпка кылып атат, тетилерди бетонировать этип атат. Тетилерге жанагы шпатлевка эмне бир барекетин тартып атат. Эмнеге тартып атат булар деп суроо берип атам мен сизге. засыпка кылды, токтотуп койдук, шеф. Засыпканы мына көчө мурда күнү кылдым. Мына балдар айткан үчүн мен засыпка болгон үчүн келип атам бияка. Силер болсо немени январда токтоттуңар беле стройканы? Январда токтотуп атасыңар стройканы. 16 январда шеф тагын келген мери. Засыпка качан болду? Засыпка качан болду? 16 январдан кийин. Эмнеге 16 январдан кийин засыпка болуп атат деп мен силерге суроо берип атам. Проектти кылган, проекттин ээси уруксат берип атты. А силер эмне жүрөсүңөр анда? Анда бүт проекттик чектерге кирип койгон. Эмне жүрөсүңөр анда? Эмне мамлекеттен зарплата алып жүрөсүңөр анда? Бүт ошолорго өткөрүп берип койгон анда. Ошолор жооп берсин аягына чейин. Мен силерге айтам, могу мектеп бүтөт, салынат, канча этаж бул? 2 этаж болот дагы.
1 жылдан кийин 2 жылдан кийин могул жактагы чөгөттагы экиге бөлүнөт этиги немедеги кара суудагы мектептегидей болуп жооп бергенде ушул байке жооп берет. Анткени 1 жылдан кийин бул байкенин балансынан чөт бул мектеп. Жакшы түшүндүрүп бердимби? Туура эмес түшүндүрдүңүз. Эмнеге туура эмес түшүнүп атам? Засыпка эмне болуп атат? Бул Түшүндүрүп жерде бергилечи мага. проектный организация өзүнүн автордук көзөмөлүн жасайт. Анда эмне жүрөсүңөр силер? Проектный организация сала бергиле дептир. Мына о жерде жарака кеттир. Бирок продолжать ете бергиле дептир анан. Проектный организация, подрядный организацияга айтып атат, засыпка кылып жасап кое бер деп. Биз токтотконбуз, 16-сында токтолгон да. Токтолгон. Ооба. Сиз өзүңүз сөзүңүздү өзүңүз түшүнүп атасызбы? Түшүнүп атам. Сиз токтотуп атасыз. Сиз госоргансыз. Сиз надзорный органсыз. Сиз непосредственно токтотуп атасыз муну. Бир какой-то проектировщик айтыптыр, засыпка кылып стройканы продолжать ете бергиле дептир. Анда эмне жүрөсүңөр? Жок, ошо токтотконбуз да, азыр КККсын жасап атпайбыз. Айланып келди. Токтотсоңор эмнеге засыпка болуп атат деп сурап атам мен силерден. Стройка токтотот, стройканы деген стройканын ичинде жумуш жүрбөйт дегенди түшүндүрөт. Туурабы? Түшүнүп турам энди. Анда эмнеге засыпка болуп атат деп сурап атам мен сизге. Жаракалар көрүнбөй калсын да. Жок, ладно, эмнеге засыпка болуп атат? Байке ушул суроомо жооп бериңизчи. Силер стройканы токтотуп турсуңар. Жарака деген маселе болгон эмес, засыпка болот. Силер засыпканы вообще эмне кылдыңар? Силерге токтотуп коюптур. Проектный организация. Силерге токтотуп коюптур, засыпканы эмне кылдыңар дейм, байке. Силерге токтотуптур, январда айтыптыр, эчтеке кылбагыла бул стройкада. Биз деген өзүбүздүн жумуштарыбызды аткарышыбыз керек биякта. Лабораторияларды ачышыбыз керек. Токтоп турула, эчтеке кылбадыгыла дептир. Эмнеге засыпка болуп атасыңар? Жок, лабораторияны любой маалда кече да алып кетти, прокуратуранын немеси менен алып кетти, буйругу менен алып кетти лабораторияны. 2 жолу кайталадым азырчы. Кайра эле тиги көшөк менен самолетко учканыма келдик да, кайрачы. Дагы бир жолу айтып берейинби? Жам түшүнүктүү болду ошо, түшүнүңөр. Жок, мен силерден жооп угуп атам. Мен силерден пока конкретный жооп укмайынча мен кайталай берем. Мен силерге айтып атам. Силер эки Засыпка токтогон, андай турбайбы андай. Оны көрсөңүздөр, наркы беттен көрүп атасызбы? Ооба. Ошондой болчу бул жерде. Муну засыпка кылып туруп, каркас менен экинчи үстүгө куйдуса болот дегенден булар жасаптыр, биз токтотконбуз. Түшүндүрө алдымбы? Анда эмне жүрөсүңөр силер? Силер эгер керегиңер жок болсо эмне жүрөсүңөр? Силер токтот десеңер, бирөө тияктан частный компания алып туруп, засыпка кыла бергиле деп койсо, силер засыпка кыла берсеңер, жүрөсүңөр анда. Анда булар салып бүтө берсин, туурабы? Силер анда кеткиле экөөңөр. Проектный организациялар. Ошо проектный организация полностью жооп берсин. Полный жооп берсин, силер вообще келбегиле анда бул Мындайда стройкага. да бир суроодо силерге проектный организация сиздерге уруксат берди дейли. Бирок курулушту көзөмөл кылуучу орган ким? Буларда. Көзөмөл. Элементар Стройканы бир уровеньге келгенде засыпка жок малында токтогула деп атасыңар, туурабы? Стройка дальше продолжаться этпесин деп атасыңар, туурабы? Туурабы? Анан силердин үстүңөрдөгү өтүп туруп бир компания уруксат берип коюптур, засыпка кыла бергиле депчи. Мен силерге суроо берип атам, анда силер эмне жүрөсүңөр? Силер эмне жүрөсүңөр? Эгер силердин башыңардан атта өтүп туруп булар засыпка кыла берсе, ал тигил проектный компания лабораторияңардын деле кереги жок. Кирпичти тизе бергиле десе, булар кирпичти тизе берет экен анда, туурабы? Ошондой болуп калат. Лаборатория жок, биз уруксат бербейбиз. Силер итак эле уруксат бербей койсоңор, булар стройканы продолжать этип атат деп түшүндүрүп атам мен силерге. Силер уруксат берген жоксуңар, силер токтоткула стройка. Токтогон стройка. Анда эмне засыпка болуп атат? Засыпка кылбайт, токтогон. Могу жак кылган, ал жак кылбайт. Мен засыпка болгон үчүн келдим могу жерге. Могу жерге засыпка болот аткан үчүн, болой балдар айтты, берге токтотулган стройкага засыпка болот а, Терулан. Келбесең бул стройка уланып кеткен таат деген үчүн тетиги Бишкектен бери самолет менен учуп чыгып, бияка келип конуп, могу жерге келип атам мен. Анткени засыпка болот аткан үчүн келип атам мен. Мен ушу силердей подрядчикти защищать эткен мындай госоргандарды көргөн эмесмин да башка өлкөлөрдөнчү. Ушу биздин өлкөдө эмне ушул подрядчиктерди тартасыңар да силерчи мындай, силер элдерди тартпайсыңар. Мэр айтып атат, мен деле көрүп атам муну. Биякта элдер айтып атат, мына бияктын жашоочулар айтып атат, бала чакасы ушул мектепке барат, биздин балдарыбыз деп атат. Мэр деле айтып атат. Силер ушул подрядчикти эле көздөй тартып туруп аласыңар да, ушу эмнеге ушунтесиңер? Бизде андай жок. Бизде андай жок. Бүт жерде ошондой. Башка жактарда болушу мүмкүн, бирок Сиз азыр мага конкретно өзүңүз келип көрсөтүшүңүз керек болчу. Могу жерди казышыңыз керек болчу, могу жерден ачышыңыз керек болчу. Мондайдан аягына чейин жарака кеткен деп көрсөтүшүңүз керек эле. Эчтеке менен эметпейсиз, лаборатория кылсын, тияктагылар жооп берсин, анан неме сесма келсин, андай мындай. Непосредственно силердин жумушуңар, мага могу жерден казып көрсөтүп беришиңер керек болчу. Мондай жарака кеттир. Бирок
тигилер айтып атат эмес. Мен билем, мен специалистмин, ошон үчүн момундай кылсам момчалык болот. Анан тигилер дагы ошону айтат деп сүйлөшүңөр керек эле да. Жок, ушу подрядчик жакты тартып эле тура бересиңер да. Мен таң калам да силерге. Андан Жок, ушул урган болсо, значит болду да бул. жарабайт жүр. Жарабайт да, туурабы? Анан силер ушунун үстүнөн куябыз деп атпайсыңарбы? Силер ушунун үстүнөн куябыз. Проекттин автору үстүнө куйса болот дегенде биз сейсмологияны чыгырдык аз келсин. Проекттин авторунун кимиси ушул мектепке барат? Кимиси барат ушул мектепке? Баласы барабы, небереси барабы? жок, бошто. Иә. Ага барбы да, ал силерге 15 жолу айтып коет андай сөздүчү. Ал айтып атпайм, балдаш бул объектке келбей деле койгон болуш керек ушул күнгө чейин. Көргөндө эмес болуш керек бул объекттичи. Жөн эле ана эме раствор түшүптү. Кеткен. Вот. Караң. Кесек. Болду. Бузуш керек да буну. Бузуш эле керек экен. Бузуш керек буну. О, караң, мына 3, маякта дагы бар. Ага. Мана маек буяган кеткен. Полный. Айлана келип, ушинтип шыбап, мына кайрадан краскалаган. Кеткен му, толуш. Стаканчыкты кеткенде да. Бетонду караң. Просто мага бир жери жакпай атат да, ошол мен келмейинче, Эрлан келмейинче апыр-тапыр кылып эле салып эле атасыңар. Эчтекен карабайсыңар. Эчтекен карабайсыңар. Ким окуйт биякта, качан, эмне болот карабайсыңар. Эптеп салып туруп эле бүтүрүп чыгып атасыңар. Жо токтотуп Мен көп нерсени, көп мектептерге бардым да, ушинтип бүткөн мектептергечи. Ичинде кичинекей эле мелочтарынан бет толтурат. Крупныйларын айтпай эле койгон менчи. Потолокту шпатлевать этпей койгон, жанагы немен перегородканын бетондун үстүнөн эле акиташ менен шваб сдавать этип ташташкан. Ошондой болот атпайбы Кыргызстан? Эмне кылалы эми, келебиз да, сүйлөйбүз да ушинтип. Ошон үчүн жакшыраак өзүңөр да, сиз прорабка, сиз да жакшыраак салыңыз. Мэрия силер да жакшыраак көзөмөлгө алган. Анан УКС менен технадзор. Силер ошо саспай жүрөбүз. Макул анда. Көрүшкөнчө, жана неме пост, айтып пост неме жеңишип койчу. Эрулан мынау Кыргызстанда 100 мектеп курулуп, Бар. сенен башка эч ким кыла албайт экен эми. Макул, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Жасалды. Бизде көп байлашабыз.